Жакшы нерселерди ойлон, жакшы сөздөрдү сүйлө, жакшы иштерди жаза. Мына ошондо гана сизге ийгилик жаралат. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында Чак туш көрсөтүүнүн бүгүн театр күнү. Албетте биздин мына ошо Чак туштун төрүндө элибизге мына ушул эң сонун жакшы маанайды тартуулаган Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрынын артисттери конокто. Жашоого караганда чындыгы көбүрөөк театрды сүйөм деп улуу ойчулдар айткан экен. Театр бул кийимиликтен башталат деп. Мынакей кийинки жылы мына ушул Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театры 30 жылдык мааракесин белгилейт. Быйыл 29 жыл айтканга оңой болгону менен мына ошо дерлик ушул жылдар аралыгында Бишкек шаардык драма театры дагы сахнада керемет спектакльдерди жаратып, көрүүчүлөрдү мына ошо кубантып келет. Бүгүнкү биздин Чак туштун темасы Бишкек шаардык драма театры, же болбосо театр жан дүйнө азыгы деп айттык. Анда биз студиябызга келген кадырлуу меймандар менен тааныштыралы. Быйыл эле Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген жогорку сыйлыкты алган Арсен Өмүралиев атындагы театрдын актрисасы Динара Абдыкадырова мына төрүбүздө отурат. Куттуктайбыз. Рахмат. Мына ошо сыйлык сиздики, сыймык жалпы элдики дейт. Куттуктайбыз. Ошондой эле анын артынан эле театрда көп жылдан бери кеттенген маданияттын мыкты кызматкер актриса Гүлжамал Мамытбекова көптөгөн мына ошо тасмаларда роль жараткан. Жалпы телекөрүүчүлөр сизди дагы жакшы көрөт, билет дегендей бүгүн мынакей жакындан таанышабыз. Ал эми театрда мына мурунку көч кайда барса, кийинки көч ошол жакка барат деп театрдагы бүгүн мына ошо жаңы дем, жаңы күч, жаңы мыкты демдүү актерлор Айзада Сапиянова бул жерде отурат. Ошондой эле Чагалдак Замирбеков. Кош келипсиздер. Театр кийимиликтен башталат дейт, же болбосо жашоо бул өзү театр, а биз андагы көрүүчүлөрбүз дегенде Арсен Өмүралиев атына Бишкек шаардык драма театры мынакей билинбей эле 30 жылды багынтып жатыптыр. Бүгүнкү күндө кандай спектакльдер коюлуп жатат? Гүлжамал айым, сизден баштайлычы. Ооба, көз ачуумга чактын 30 жыл болуптур. Мына 93-жылы ушу Арсен Өмүралиев өзү агай негиздеп, анан ушу театр ачам деп ушу Челишевканын ошо библиотека ошонун ичинде негизделген экен. Анан бирок ушу чуркап жүрүп, өзүнчө бөлүнөм деп жүрүп, ар кайсы чоңдун эшигин капкылап жүрүп, агай ушундай мыкты ушундай сапаты бар болчу, ушундай элге түз киргени. Ошентип жүрүп, акыры жана чүй 28-де имаратты аны ошо өзүбүзгө алып, Кудай буйрса ошонун ичинде ремонт болуп, канча жылдан бери мына иштеп келатабыз. Сонун. Сизге канча жыл болду? Мен 2001-жылы киргем. Ошо Арсен агай өзү экзамен алып, өзү кабыл алган. Ошондон бери иштеп жатам. Дарак бир жерден көрөт дейт. 21-жылы кетип атат быйыл. Эң сонун дарак бир жерден көрөт дейт. Динара айым, мынакей. Сиз азыр театрда баягы алдыңкы актриса, же болбосо көп жыл эмгектенген актриса катары мына сыйлыкка жетишип отурасыз. Кандай жаңылыктар болуп атат? Кандай спектакльдер коюлуп атат бүгүнкү күндө? Баягы мына жогоруда айтып кетпедиби, Арсен Өмүралиев агайыбыздын ушундай бир жакшы кыргыз театр дүйнөсүнө ушундай бир сонун жаңылык алып келип, өзгөчө бир жанрдагы, өзгөчө эксперименталдык негизде иштеген, өзгөчө театрды өзүнүн ушул кыргыз элине тартуулап таштап кеткен экен. Мындайча айтканда, анын ичинде мына биз баягы агайдын кийинки биз мындай шакирттери десек болот. Ушул ишибизди улап, театрда иштеп, эмгектенип келе жатабыз. Анан эми театрыбызда ар дайым өзүнүн бир баягы шартына жараша, өзүнүн баягы алдыга койгон пландарына жараша жакшы сонун спектакльдер коюлуп эле келатат. Бардыгы тең көптөгөн фестивалдарга, эл аралык фестивалдарга барып, баягы учубуз кур эмес дегендей, баягы Кудайга шүгүр, биз дагы ошол өзгөчө бир ушул эмгектин үзүрүн көрүп, ушул эмгектенип, ишибиздин бир жакшы жактарын өзүнчө бир элге тартуулап келатабыз. Арсен Өмүралиев агайдын жаркын элесине таазим кылалы, артында мына ушундай жакшынакай иш жазабы. Эми 29 жыл мурун артка тыштап көрсөк, ошондо жаңы театр, жаңы кадам дегенде
Кайсыл жагынан албайлы Бишкек шаардык драма театры бардык жагынан күчтүү чыкканда, ошол эле актерлор, ошол эле топтор, ошол эле ансамбльдер дайыма жаңы бир өзгөчөлүктөр жасачу да. Бүгүнкү күндө дагы деле ошол самалы куланып, мынакей жаштар дагы бүгүнкү күндө эмгектенип жатыптыр. Артка кылчай караганда ушу жаштарды көргөндө Гүлжам айым, ошо театрга келген кезиңиз эстеби? Ооба, эсимде. Ушу айтып атпаймынбы? Театрга жаңы келгенде Арсена өзү алып, анан каникулга тарап кетебиз да, күзүндө августтун 1-inde кабыл алганда келип, ошо келген эсимде. Мен буга чейин бул театрды кантип билесиз да, окуп жүргөн спектакльдерин көрүп, ошондо ушу биз окуп жүргөн кезде шаардык театр, городской театр деген шумдук театр деп баягы кулабызга сиңип калганда спектаклин көрсөк кире албайбыз. Ошондо жана Кере спектакль Динаралар ойногон, жана гадкий утенок, Суук тумшукту, тумшукпу, гадкий утенок деп ошол спектакльдерин көрүп алып, барып алып, ушу театрда мындай көксөп калгамын, ушу театр кандай бактылуулар иштейт деп ошо кирейин да, ошо мен да ошо окуп бүтүп атканда дипломный работабызга ошо именно Арсен агай менен Айгүлжө келип, анан мени жактырып, сиз мага жактыңыз, бирок мага экзамен менен келиңиз, анан көрөм, алам дедим. Анан ошондо макул эртең эле барам деп туруп, анан эртеси күнү барып театрга. Каалооңуз абдан күч болуптур, э? Анан экзамен берип, анан ошондон ийгиликтүү өтүп кеттим да, анан ошончо кабыл алынып калдым. Эң сонун. Ошо келсем, мына Динарка иштейт экен, мен ошо азыркы Динарка. Ага чейинки да бир бизге чейинки иштеп кеткендер да бар экен. Алар кетип, ошо кийин келгенде мына Динара менен ошондон бери иштеп келатат. Эң сонун, мына ушул Бишкек шаардык драма театрында эмгектенген артисттер, бүгүн эл артисти эмес, эл артисти. Ошол эле мынакей көптөгөн баягы массалык түрдө республикалык чараларды жараткан Алтынбек Максутов, быйыл эле эмгек сценарий салган Өмүрзак Кайыпов, Эльмира Кайып кызы, Асылбек Насирдинов өңдү, Рахат Көчөрбаев, ушундай таланттар театрда эмгектениптир. Демек бул театр кандай сонун керемет жер деп айтабыз да. Мынакей Айзада Сапиянова негизи эле Бишкек шаарында биз билгенде эки театрдын өзгөчөлүк жактары бар да. Курчак театры спектакльде эки тилде коет, орус тилде жана кыргыз тилде. Бишкек шаардык драма театры дагы ошондой да, орус тилинде жана кыргыз тилинде. Кандайча тандап калдыңыз бул театрды? Негизи мен 9-класста окуп жатканда эле мен Борбор шаарында окугам. Ошондо бизди мектептен театрга апарганда эң биринчи ошо театр босогосун аттаганда эле Бишкек шаардык Арсен Өмүралиев атындагы театрда Каркыран канаты деген спектакльди көргөм да. Ошондо жактырып калгам. Мындай театр ушундай болот турбайбы деп ойлоп. Анан Дебек оң бутуңуз менен кириптирсиз да театрга. Анан кийин студент кезде 2-чи курсумда окуп жүргөндө театрларды көрүп жүрүп, анан негизи мага мен жан дүйнөмө жаккан театр городской театр болчу да, шаардык театр. Анан 2-чи курста бизде актёрдук бөлүмдө окуп жүргөн бир улуу байкелерибиз айтып калды да, ушул театрга азыр жаш актрисалар кабыл алынат, барып көрбөйсүңбү деп. Анан ошол байкебиздин айтуусу менен баргам. Кантип кабыл алышты, кимдер кабыл алышты? Атайын баягы бар да, театрдын да көркөм жетекчиси рет коллегиясы дегендей. Ооба, мен 1-2 курста окуп жүргөндө агайлар айтып коюшат, эмгек сиңирген артисттерде эле жүрөт актерлор депчи, ушундай тамаша бар. Мен да өзүмдү аябай мындай билем, жакшы сезип баргам, ишенимдүү түрдө. Анан 1-чи театрга эле барып, театрдын ошол кезде режиссеру Бекбулат Парманов деген режиссер болчу. Ушундай, мен атым Айзада, мен ушул театрды жакшы көрөм. Сиздин театрда иштегим келет деп айткамда, анан ал болсо мен эртең даярданып, өзү айткан эмнелерди алып келиш керек: тамсил, монолог, же болбосо этюд, ыр, эмне ушул кезге чейин үйрөнсөң, даярданып эртең кел. Мен жалгыз кабыл албайм. Театрдын көркөм жетекчиси бар. Ошолор келишет, анан биз көрөбүз сени деп айткан. Эртеси күнү мен даярданып баргам. Анан чындыгында
ошо театрдын директору, режиссер, анан дагы башка актрисалар бар болчу. Бирок айтайын деген нерсем, мен ырдап бердим, ал деле жакпайт. Этюд көрсөттүм, аны деле жакпайт. Анан эң аягында мен анда актриса боло албайт окшойм деп чечимге келдиңиз өзүңүзчө. Ооба, эсимде. Мен поэзия айтып бер дегенде Алкул Осмоновдун Оорулуу акын деген ырын айткам. Анан ошо айтып атып, анан мен эч нерсемди жактырбай аткандан экинчи эле курста болчумун да, анан ыйлагым келип ыйлап жибергем да. Анан Демек сиз чын жүрөктөн айттырсыз да ошон үчүн, жүрөктөрүнө жеткирттиңиз да. Андан кийин болсо ошол Айгүл Умуралиева макул, сен азыр студентсиң, аракет кылып, жарым жылдай өзүңдү көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берем, бирок сени театрга алам деп убада бере албайм деп айтканда, анан ошол күндөн тартып макул, өзүмдү көрсөтөм, аракет кылам деп азыркы учурга чейин күнүгө өзүмдүн үстүмөн иштеп келип Азаматсыз. Азыр көрүп туруп, сизден дагы буюрса, келечекте мыкты актриса чыгарына ишенебиз. Азыр сүйлөп атканда эле сиз сахнада роль жаратып аткандай сүйлөдүңүз. Демек, бир эле мага таасир калтырбай, бүт телегөрүүчүлөргө ошондой калтырдığınız окшойт. Эми жаштык бар жерде жалын бар дейт, сөзсүз түрдө театр жаңы жүздөр, жаңы жаштар, жаңы дем менен толукталат эмеспи? Мына ошондой баягы жалаң сулуулардын арасында дагы бир таланттуу жигит, аты дагы өзгөчө, бул Чагалда. Сиз жөнүндө биз жакшы пикирлерди угуп жүрөбүз. Жакында эле быйыл эле Жусуп Мамайдын Манасчы жөнүндө ошо спектаклинде ошо сиздин дагы сүрөттөрүңүз баягы составниктарда жүрдү да, ошондо баягы азамат кен. Эми баягы башканы коюп Манасты айтат. Манасты айтыш үчүн дагы бир эрк керек да. Анан кандай болду ушул спектакль жөнүндө? Канча жыл болду эмгектенгениңизге? Кандайча келдиңиз? Кандай өзүңүздү бир Биз Манас университетинде окуп жүргөндө дипломдук спектакльге биздин мастерибиз Шамил Дыйканбаев бардык театрдын жетекчилерин, көркөм жетекчилерин баарын чакырды. Силерди көрүш керек деп. Анан дипломдук спектакльге ошондо Айгүл Умуралиева эжебиз барды, башка театрлардан да барышты. Анан Айгүл эже ошол жактан чакырган. Анан биз антип Орус драмада дагы бир проект менен иштедик. 4-курста окуп жүргөн кезде Деман деген Панков менен иштешип калдык. Анан ошентип отуруп биз баягы Айгүл эже чакырган убакыттан өтүп кеттик да. Ал ушул айда келгиле деген, бирок биз келе албай калдык. Анан кийин биз күз айында келдик. Анан Айгүл эже кабыл алды. Биринчисинде мен ойлонуп көрөйүн. Силерге шанс чакыргам, бирок келбей койдуңар деди. Анан бир 3 күн ойлонду окшойт. Анан 3 күндөн кийин ошол Шамил Дыйканбаев Манас спектаклин баштайт деди. Ошого катышып калгыла деди. Анан келип эле ошол спектакльде ойноп калдык. Мурда аткаргансыз да, ошон үчүн. Жок, мурда аткарган эмеспиз. Анан ошол коюлмак экен спектакль. Анан жаңы келгенде эле биз ошол сиз айтып атпайсызбы Манас спектакль деп. Ошол 2016-нын аягы келип калды, 2017 башталып калды. Анан ошол спектакль менен театрга биринчи ролдордон болуп кирип калдык. Дароли. Анан Жусуп Мамайдын. Сиз дагы өзүнчө баягы жаңыча дем менен кирген турбайсызбы? Биринчиден театрга баягы бардык эле иштеп аткандар көрөт да, жаңы келгенде кандай мүмкүнчүлүгү, таланты кандай экен деп, Анан кандай сезимдер болду мына ушундай улуу эжекелерди көргөндө? Эми бул театрды биз университетте окуп жүргөнгө чейин бизде театрлар негизи аз да. Бишкекте театрлар өтө эле аз. Аларды бат эле таанышып алсаң болот да. Азыр интернет деген бар. Анан барсаң спектакльдерин көрүп, кандай жол менен баратканын бат эле билип коюуга болот. Бирок бул театрдын өзгөчөлүгү азыркы күнгө чейин бир өзүнүн жолу, анан эксперименталдык деп атпайбызбы? Бул жакта спектакльдердин көпчүлүгү режиссерлор тандалып келип, анан ар кайсы чет өлкөдөн жаңыча көз караш менен караган, бир өздөрүнүн орду бар режиссерлор, жөн эле режиссерлор барып кое беришпейт да. Анан ошонусу менен ушул театр сакталып келаткандыгы студент кезде эле маалым болчу. Бизге мастерибиз көп айтып берчү театр жөнүндө.
Анан ошондуктан театрга киргенде эле биринчи сүрдөйсүң ушундай театр деп. Анан бирок биздин ушул азыркы күнгө чейин сыймыктанам. Башка театрларга да барып жүрөбүз, да. Анан бул жерде биздин эже ушул Динара эже, Гүлжамал эже, Руслан Байке биздин Накина эже бардыгы, Айзада эже бардыгы аябай жөнөкөй. Бизде аябай жөнөкөй бардыгы. Үйгө келгендей, бири-бирибиз менен тамашалашабыз, күлөбүз. Бир аябай сонун атмосфера бар экен. Анан ошол атмосферага өтө кыйынчылыксыз эле бат эле кирип кеттик. Күчтүү адамдар жөнөкөй болушат дейт. Мынакей компьютер экрандан, тасмалардан көрүп жүргөн адамдар жанынан көргөндө ошондой жөнөкөй. Эми кыздарга кезек берерден мурда эми өзүң баягы жигитке жетимишүүнү ыраазы кылат дейт. Ошондой бир аткарып жүргөн спектакльдерден бири жүзүндө болсун. Анда биз Манасчы спектаклин айтып калдык, эми Жусуп Омайдын варианты боюнча биз эми өтө манасчы эмеспиз, бирок биз аткаруучу деп коет, актер аткаруучу. Негизи эле манас айтканда аян келет, биз баягы күч келет дегенде сизде ошондой бир учурлар болду айтып атканда? Жок, андай болгон жок. Эми бирок ошого дагы бир кадам таштап атканда бир ичиңен бысмылда деп анан баштадык. Ниет кылып, жакшы ниет кылып, анткени бул эми өтө чоң нерсе, өтө чоң касиеттүү чыгарма десек болот жөн эле. Анан бул жерде чыгармада Манасчы спектаклинин ушу городской театрда эмне үчүн бир өзгөчөлүгү бар. Бул ошол Манасчынын негизи аркылуу коюлат. Анан өзүнүн өзөгүн жоготкон эмес да. Мисалы бизге Манасты көргөз бербейт, аны жөн гана айтуу, баяндоо аркылуу берилген. Бул эң сонун чечилиш го деп ойлойм. Бул Шамил Дилканбаев өзү койгон. Анан ошондо бир бул режиссердин да жаңы бир табылгасы экен да, ошо табылгасы, мисалы образдардын бардыгы жок да аякта. Анткени бизге бул эми кайып нерсе, касиеттүү нерсени көргөзүшү өтө менин оюмча бир кызыктай сезимдер болуп калат го дейм. Анан бул жакшы бир пикирлер бар экен ушул боюнчачы. Негизи эле ушул спектакльде аткарган ар бир актер же актриса сөзсүз түрдө Манасты айтат экен депчи. Демек бул дагы баягы режиссердин бир өзгөчөлүгү болсо керек, Биз окуп атканда эле неме кылабыз да, азыр сөзүңүзгө аралчы. Баягы Манас демекчи бул биздин мурасыбыз болуп атса, баягы төгөнбөс мухит деп коет, баягы бийик, көнүрбөс казынабыздын эң биринчи ордунда туруп атса, анан дүйнөнү дүңгүрөтүп Гиннес китебинде эң алгачкы ушу сабы көп деп ушу чыгарма дүйнөнү дүңгүрөтүп атса, биз анан ушул нерсе жөнүндө айтып атканыбыздын өзү баягы биз окуп атканда эле ошо сахна кебинде мисалы биз ошондо өтөбүз да көп нерсени. Бирок кыргыз болгону кыргыздын канында эле бар го дейм. Ооба, ошо канында эле бар. Ошондуктан Чагалдак өзү Манасчынын образында эң сонун жакшынакай кылып өзү айтты. Babalardın jomoğu baştasa gelir orolu başta bassak bulubu babamızdan kalgan gep barın jıynap algan gep Urukta bulam öngön gep, ulamadan ukkan gep, ay köl Manas bayanı. Bul ulan birge da cukkan gep, ayrılıp kelgen oşondu. Açusu gelip çoğun cindi, kaçır avazı çaynadı, açıp gözün karadı. Aldı katkan kalmakta arağıp gözdün jaş ketip adergen alı kalbadı. Кетенчиктеп турушуп качып жөнөп калганы бир аттантып чуркатпай бурдайым ажык кармады. Ачкаң менен бул экөөң кутулуп кетең албады. Ошондоң айтты чоң жинди, ойносоң кумар ут деди. Олтурбагың сен мажик ушул экөөң жут деди. Эр мажик эрге жарады, көтөрүп келип бир ташты, тирүүлөй көзүн жайнатып, албартыдай каргантып бастырып белден таштады. Боктору чыгып бортулдап Кысылып өпкөнем чыкпай, атаңдын көрү дүнүө, ошондон экөөң өлүп ажыгылдуңу. Ой,
ой баракелде. Азыр Манасты айтуу өнөрүн дагы бир өзгөчө көргөзүп бердиңиз, Азыр бул адашып кетти окшойт ооба. бул бир эле үсүбү да. Негизи мынакей ушу Манасчы спектаклинен дагы башка угуп атабыз. Садак какты, Кызыл алма деген спектакльдер болуп жатат да. Негизи эле баягы жогоруда Шагалдак Жакшыбек Бишкек шаардык драма театрынын жамааты бул өзгөчө анткени режиссерлорду өзгөчө тандап спектакльдерди коет депчи. Ошо спектакльдер жөнүндө айтып берсеңиздер. Негизи репертуарыбызда көп эле спектакль. Эң алгачкы каралгачыбыз бул Каркыранын канаты. Дзюнзу Киносита япон драматургунун чыгармасын ошол Арсен Байке эң алгач кыялданып ошол койсом деп жүрүп, анан 93-жылы ошол спектакль менен ачкан. Ал спектакльде Владислав Пази көз өтүп кетти. Ал кишинин да ошол Орус драма театрында режиссер болуп иштеп жүргөн. Кийин Санкт-Петербургка кетип калды, бирок ошол эң алгач ошол Владислав Пази пантомима жагын, кыймыл жагын Нурлан Асанбеков, музыкасын Муратбек Бегалиев жазып, мына котормосун болсо Алымкан Дегенбаева эже которуп келген. Анан баягы сүрөтчүсү Юлдаш Нурматов агайыбыз сонун кылып элге тартуулап, ал азыр деле бул биздин театрдын мындайча айтканда визитный карточка деп орусча айтат го. Ошол театрдын мындай эң алгачкы каралгачы болуп, ал театрдан эч качан түшпөйт. Эң алгач Мукамбет Токтобаев агабыздын уулу Даниэль Токтобаев деген таланттуу инсан бар эле көз өтүп кетти. Гүлнур Сатылганова эжебиз ошол актриса болбосо дагы, ошол ыр өнөрүндө жүрсө дагы алгач ушул актриса көп интервьюларында айтып калат, бирок ошондо деле баягы эң алгач ушул буйруган да ушуларга. Анан сонун кылып, керемет кылып ойноп чыгышкан. Алар менен катар Талай Канабазова, Алтынбек Максутов, Болот Тентимишев, Бакыт деген байке, көп байкелер, эжелер. Анан канча муун, мына азыркы муундан мына Айзадан жаш дейбиз. Айзададан да жаш кыздар келип ойноп атат азыр. Айзада орто муун болуп калды. Демек Айзада орто муун экен да. Мына Гүлжамал да ойноп калды. Мен алгач мени тандаган Арсен байке. Бирок баягы биз Назым, курсташтарым Жеңишбек, Кангелдиев болуп үчөөбүз алган эң алгач театрдын ачыла электе. Бирок эми тагдыр буйруп биз башка жакта жүрдүк. Анан кийин ошентип ачылышы жанакындай болуп ачылган. Эң сонун. Бирок репертуарда мына ушу жогоруда Садак какты, Кызыл алма дагы деле жүрүп атат да. Бул эми Кызыл алманын историясын мен азыр неме кылайын. Мындан канча жыл мурун 96 жылдары башкача коюлган да. Анда Чыңгыз Айтматов агайыбыз өзү келип, аябагандай көз карашы бир башкача болуп, бул менин чыгармамды дагы башкача кылып коюп турсуңар. Кинодон көрүп жүрөм, мындай чыгармаларды көрүп жүрөм, бирок бул жерде бийик поэтикалык поэзияны, укмуштуу лирикалык поэзияны көрсөтүп турсуңар. Актерлор керемет деп укмуштуудай Арсен байкеге таазим кылып, ушу бири-бирине укмуш сонун сөздөрдү айтышкан эсимде. Биз да кичине ошол жерде ойноп, анан мына кийинки учурда, кийинки вариантында Нурлан Асанбеков кайра жаңылап, баягы өзөгө эми эч качан автордун ою кетпейт да, бул өлбөс өчпөс чыгарма да. Ошондуктан кийинки вариантта мына Чагалдак ойнойт, анан Айзада ойнойт. Мына заман доор алмашып өтө берет, бирок баягы актерлордун өзүнүн дагы учуру, өзүнүн дагы баягы бир мезгили болот экен. Ошентип, мына сен айтып аткан жаштар демекчи, мына сонун мыкты. Булар дагы өзүнүн орду бар. Айзада келиңиз, сиздин өнөрүңүзгө күбө бололу, бир кыскача үзүм болобу, ошондой спектакльдерден айтып бересизби? Кана жана айтып атпайсызбы? Көркөм окуганда ыйладым, мында башкана кылсам жактырбады дегендей. Кана айтып көрсөңүз. Кана келиңиз. Кызыл алмадан анда мен Сабираны ойнойм. Эң жакшы. Сабира болсо ошол Исабековдун жубайы болот да. Анан ошо Сабиранын каты да. Азыр экспромт болот. Өкмөр эле мындай болуп атат. Бизде театрда өзү музыкалар коюлган, атайын сахна жерлер коюлгандан бул жерде кичине баягы декорация менен, бар декорация менен толтурулат. Светтер, жарыктар, ошондой роботтой болуп. Ошондой бир элестетип көрүңүз эми, бир алдыңкы 5 мүнөттө. Анда ошо Сабира Москвада жүрүп,
Исабековго кат жазат да. Анан ошол Сабиранын катын айтып берейин. Эң сонун, аны керемет. Эми бирибиздин бирибизге керегибиз жок экенин сезип, ошого ишенүү кандай өкүнүчтүү. Эми экөөбүз эки бөлөк жашап, экөөбүздүн турмушубуз Анарага тиешесин тийгизбегендей болсун. Эми экөөбүз чогуу жашай албагандан кийин балага бардыгын түшүндүрүп коюшубуз керек. Мен эмне себептен Москвада жүргөнүмдүн себебин Анарага өзүң түшүндүрүп бересиң. Мен сага ишенем. Өтүнөрүм ушул. Суранычым ушул. Кимибиз менен жашаарын Анара өзү чечсин. Эң сонун баракелде. Албетте мына айтып атабыз, театр бул өзүнчө башка дүйнө деп. Театрда спектакльди көргөндө, чындыгында эле биз башка дүйнөгө түшкөндөй болобуз. Ар бир спектакльдин өзүнүн бир тарбиялык майнысы өзгөчө да, берейин деген ою режиссердун. Анан бир эле спектакльди чыгарыш үчүн бул албетте чоң эмгек керек. Декорация деген, кийим. Анан ошо Бишкек шаар драма театрынын спектакльдери дагы жогоруда актерлор айткандай өзгөчө да, башка бир нукта коет, башка бир жагдайды табат. Демек бул баягы жетекчиликтин дагы бир өзгөчө жагы болсо керек, бир талабы. Ошо жөнүндө айтсаңыз, бүгүнкү күндө жетекчилер кимдер театрда? Ооба, жетекчиден көркөм жетекчиден баштайын. Ошо биздин театрды түптөгөн Арсен Өмүралиев агайда, ошо келинчеги жубайы Айгүл эже. Ошол Айгүл эже азырда бизде ошо биздин көркөм жетекчибиз. Ошол киши репертуарды ошол тандайт. Ар кандай чын биздин репертуар ар кайсы жанрда. Поэзиясы бар, притчасы да бар, трагедиясы бар, комедиясы да бар, спектакльдерибизчи. Анан директор мүдүр эмеспи, ал деген берки финансалдан спектакльдеринен акча тапкан, каражаттар тапкан Мисралы Карабойчиевич директор сага ошол киши. Ал да театрыбызда көп эмгектерин кылды, аз эле болду убакыт иштегенинечи. Ага чейин Урмат Белекбаев деген агай ушу биз менен өмүр бою иштеп келатат. Бизге чейин ушу түптөгөндөрдүн бири болчу. Анан ошол киши иштеп келген. Эми азыр бул агай ошентсе дагы театрга бизге артисттерге мүмкүнчүлүгүн түзүп, шарт түзүп, чын аябай биздин театр чын эле гүлдөтүп коюду театрчы. Учурда, азыр аябай гүлдөгөн, бүт московский Россиянын театрларындагыдай театрлар биздики. Бүт камерный театрда биздики өзгөчө. Жакындан көрөсүң, элди алдай албайсың. Алсын отуруп, жакын эле сүңгүп кирип кетет. Ооба, биз баягы Баялиновада спектакль коюп жүргөндө барганбыз да. Кээде жаныга келип сүйлөсөк калып кетип, ушундай көзүрмөндөр болот да. Анан ошондой эле артисттерге шарт керек да. Гримеркабыз бар, жада алса чарчагандан кийин жууна турган душунан бери салып берди, чай ичкен жерибиз. Даже мындай экрандан өзгөрүп турабыз өзүбүздүчү. Мондай спектакль жүрүп атканын билтейин, камералар койгон, ушундай да, московский театрдагыдай угулуп турат спектакль, каана жеткен көрүп турабыз, ушундай аябай жакшы шарттар бар. Учурдун талабына алай экен да. Заманбап театрда дагы бир 10 жыл, 15 жыл артка чыштап көрсөк, баягы айтат го, биз кайсы жерде сынган болсок ошол жерде күч алабыз дейт. Театр кайсы гана имаратка барган жок, ошол эле китепканага, ошол эле дагы диалогту да Фучиктеги диалог маданият үйүндө, анан баягы көчүп консо дагы бирок көрүүчүлөр жоготкон жоксуздар. Бирок ортодо мындай болду да, биз көчүп конуп жүрсөк дагы баягы көчмөн эле экенбиз, көчкөнгө чыдай берет экенбиз. Анан каяк болсо көчөбүз. Жок, анан эми баягы ордун тапты да, баягы отурукташкан эл катары отурукташып калдык буюрса. Азыркы дарегиңиздерди айтып койбойсуздар. Азыркы дарегибизге чейин биз ортодо бир нерсени айтып кетейин. Орус драма театры Айтматов атындагы
орус драма театры бизди баягы ары бери эме кылган жок. Бизде калкалап, бизди ошол жерде өзүңөрдүн спектаклиңерди көргөзгүлөдү, ошол жерде бизди жакшынакай кылып шарт түзүп берди. Бирок бул жерде эмгеги чындыгында Айгүл эженин, ошол эле биздин мэриянын, ошол кезде баардыгы тең ошол театр деген өнөрү өлбөш керек. Театр деген бул улуу нерсе деп Арсен агайдын дагы элесин сыйлашып, мына ушу театрдын имаратын берели, жакшылап түптөп берели деп, анан ошол кезде аябагандай баягы кыйчалыш нерселер болуп атса да биздин мамлекетте, бирок театрды ушу түптөп жакшынакай кылып бизге ремонту менен жакшынакай кылып берди. Азыр эми биздин дарегибиз Бишкектин борбору так ортосунда Чыгыш 5 микрорайону бар. Ошол Чыгыш 5 микрорайонунун чоң көчөсү бар, жанакы Чүй проспектиси деп коебуз. Чүй көчөсүндө Чүй 28 деп азыр аябагандай сонун кылып Арбат деп жана Чыгыш 5 деп сонун кылып койду го. Ошондой бир сонун калаанын өзү көрктүү болуп, калааны көркүнө көрк кошуп аткан ошо театрлардын ичиндеги адамдардан сырткары биздин имараттар болуп, анан театрыбыз гүлдөп өсүп атат, буюрсачы. Кетейинчи, репертуар боюнча деп атпайсызбы? Биздин театр өзгөчөлүү, мисалы ортодо кээ бир театрга ремонтто жатышты, кээ бирлер ушу көп театр кээ бирлер азыр ишинде жүргүзө албай калгандар болуп эле атат. Биз чара билебиз да. А бирок биздин театр мына канча жылдан бери ар бир жума сайын биздин спектакль репертуарлар жүрүп турат да. Ар бир 4-чү, 5-чи, 6-чы жем алыш күнү биринчи күнү салабыз, токтой иштейбиз. Ар бир жумада бир спектакль коюлат. Мисалы мында биз мына ушул 4-чү эртең бүрсүнү жем алыш күнү ушу дракон кээде заказ болот. Ушундай да. Андан тышкары ошо жана заказдарды алат, жана балдарга, жаш балдарга да өз жумукторубуз бар да. Алар болсо ага да администрациянын договору боюнча ошо коюла берет да. Анда заказга жараша, бирок ар бир 6-чы жем алыш, анан 5-чи күнү репертуар жүрүп турат бизде өзгөчө. Токтой эткенде көрүүчүлөр келе берет. 6-да келип көрүп кетсеңиздер болот. Ар бир эң сонун, алтындай убактыңызды аябай ушу биздин театрга келип көрүп, көрүүчүлөрдү да чакырабыз, келиштерин, анысы конокторду да чакырабыз. Каяка барыш керек, эс алабыз деп карашат го, көбү билишпей кетет. Театрлардан мына эми ошентип городской театр. Кудай бир сайын Чүй көчөсүндө эле, Восток 5 кичи, Чүй 28 экен да. Эң сонун. Динара айым, келиңиз, сиз көп спектакльдерди аткарып жүрөсүз. Кыргызга көп жакшы жаңылыктарды киргизген айымсыз. Мына тойлордо, үлпөттөрдө умайне болгонсуз. Шакирттерим да бар. Сиздин жакшы жактарыңызды көп билебиз. Дагы деле талбай кетесиз. Бирок ошонун баардыгы баягы када салты, жайылтуу, энеден кызга өткөн бир өзүнчө табири экен да. Бүгүн дагы мынакей жакшынакай акпатаңызды аябай балдар да бешикке салып, бул дагы өзүнчө өнөр дегендей. Бирок сахнада сиз мыкты актриса экениңизди билебиз. Ошондой бир спектакльдерден бир үзүм болсун эми сизден. Сөзүң аралжы, эл менен биз элбиз го. Эл болбосо биз кимбиз, эч ким эмеспиз. Анын сыңары сен өзүң жакшылык нерселерди айтып атасың. Жакшылыктын жарчысы болгондо бул жакшы нерсе да. Артисттердин топурагы жеңил дейт го, бирок ошого карабай артисттер баягы бир көргөнүн ит көрөт, бир көргөнүн хан көрөт деп айтат экен. Илгери ошондой айтчу, бирок Кудайга шүгүр, баары эле жакшы. Элибиз аман, асманыбыз ачык, тынчтык эле болуп турса, дүйнө жүзүн кыдырып, дүйнө жүзүндө тынчтык болуп турса, элибизге баягы элибиздин жүзүн, элибиздин маданиятын дагы тартуулап келгенге Кудайым бизге кут береке берсин, ден соолук берсин, өмүр берсин дегендей. Анан эми бул акыркы деп айтпайын, бул театрыбыздын алгачкы деп да баягы алгачкы башаты бар, бирок бул жашоо уланып аткандан кийин бул сонун нерселер болот экен, баягы мыкты, мына Чуу дегенде эле Манасыбыздан баштап алдык, чындыгындачы. Манас бул чоң мурас болсо, андан кийин ушу биздин бабаларыбыз жазып кеткен баягы заман ырчылары деп коет. Заман олуялар деп коебуз, философтор деп коебуз. 19-кылымдагы ошол биздин бабаларыбыз Арстанбек атабыз, ошол эле Калыгул олуянын, ошол эле Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Токтогул, Тоголок Молдо деп биз буларды ушулар аркылуу биз кыргыз болуп жүрөбүз да. Ошон үчүн булардын кыргыздын эмнеси,
батасы менен эл көгөрөт дейт. Баягы кыргыздын эмнеси бай, кыргыздын сөзү бай дейт, туурабы? Кыргыз сөзү болгон үчүн, тили болгон үчүн кыргыз болуп келип, мына Манас деген улуу эпос жаралып атат. Ал Манас биздин дилибизде, каныбызда. Андан сыңар мына заманчыл болгон ушул биздин агайларыбыздын, аталарыбыздын, бабаларыбыздын насааттары менен келген сонун нерселер кийинки урпактарга ошол эле Чыңгыз Айтматов 20-кылымдын оясы деп коет, туурабы? Саякбай Каралаев аталарыбыз, Сагынбай аталарыбыз баарын айта берсек эми бул көп го, негизи кыргыз эли бай го. Анын сыңары мына Бексултан Жакиев атабыздын ошол баягы шартка жараша биз агайды неме кыла албай калдык, агайдын көзү өтүп кетпеди. Бирок ошол маалда биз агайдын Садык какты чыгармасын иштеп атканбыз. Улан Мырза деген жаш режиссер бар. Ошол жигит азыр Казакстанда иштеп жүрөт. Ал жигит дагы ошол Айгүл эженин чакыруусу менен ушул Садык кактыны коелу деп биздин театрга өзгөчө бир жакшы жаңы дем менен жакшы спектакль тартуулады. Бул жерде биз дагы ойнойбуз баарыбыз тең. Баягы жакшы нерсе бар эмеспи? Биз ал жерде баягы Садык кактыдан эмне үчүн айткым келип атат? Себеби дегенде азыркы заманбап ошол аталардын айтып кеткенин Бексултан ата өзүнүн чыгармасында даана берип койгон, бирок жанакы улуу аталарды айтканым ошол аталардын жакшынакай насаат сөздөрү. Ошол жерде замана дейбиз, жанагы тар заман дейбиз. Ошол сөздөрүнөн турган биздин жанакы жакшы бир образ бар. Эми периште деп бизде балким маани бербейбиз өзүбүзчү, бирок бул жерде жан алгыч башкы каарман го чындыгында. Камбаркан. Анан бул жерде Айзада экөөбүз ойнойбуз негизичи. Анан ошол жерде экөөбүз тең эле ошол жакшы бабалардын сөзүнөн биз айтып коелу, Эң сонун келиңиздер. Кандай керемет. Бийлиги бар манапка, кул сураттың замана. Колунда жок кедейге, пул сураттың замана. Карышкырды койлорго, ыркыраттың замана. Алдууларга алсызды, чыркыраттың замана. Бирөөгө кең, бирөөгө тар экенсиң замана. Бирөөгө жок, бирөөгө бар экенсиң замана. Эң сонун. Айта берсек дагы сөз бүтпөйт. Бул эми үзүндө эле кичинекей гана бир үзүм да. Бирок анан чоң монологторду айталы десек, мына биякта Гүлжамалдын Алчал убагы жатат. Чеховду баягы артистке бир багы болот дейт го. Кандайдыр бир ролдорду ойногон келет, кыялданасың. Биз көп ролдорду кыялданабыз. Артисттер бала сыяктуубуз, кыял кечпиз. Анан Гүлжамалдын да ошол Алчал убакта өзүнүн Раневскаян ойноп, ал Кыргыз драма театрда Арсен байке ошол спектакльде Алчал убакта Гаевди ойногон. А биздин эл артисткалар, мисалы үчүн Мирайда Далбаева эже, Гүлсара Ажыбекова эжелер Раневскаян ойногон. Көптөгөн актерлор ойноп кеткен. Анан бизде мына көптөгөн баары тең ойношот, мына ушул жерде баарыбыз тең ойнойбуз. Кыргыз улуттук драма театры сахнасында коюлган Алчал убак Дембек Бишкек шаардык драма театрында дагы коюлуп, бул баягы массалык чоң спектакль да, Бул деген эме классика, баягы дүйнөлүк классика болуп калды, бирок ошонсо да бул жерде биз өзгөчөлүгүбүз баягы кыргызча, орусча ойнойбуз деп атпайбызбы? Биз бул жерде орусча ойногонбуз. Бул спектакль жөнүндө эле айтып кетейин, бул бир канча коюлганына анча болду, пандемияга чейин коюлган. Көп фестивалга барды, Захарова деген Санкт-Петербургтан келген режиссер келип койгон. Ошол киши анан ошо буйруп, ошо Раневскаяны башкарман аялды ошо мага берилип, ошону демек орусча жаттадыңыз, орусча аткардыңыз. ойнойбуз. Ал спектакль менен көптөгөн фестивалдарга бардык. Владимир шаарындагы фестивалдарга барып жакшы ийгилик менен кайтканбыз. Андан кийин мына былтыр Кыргыздын кызы орусча сүйлөп атса бир топ баа берди болуш керек, Казакстан Көкшетауга мына жакында эле барып, аябай аяктан да жакшы алкышка ээ болуп келдик. Анан ошол жакта да критиктер аябай жакшы айтышты, чын эле мындай. Силер баягы тилибиз баягы бизге үмүткө сынат деп калабызбы? Сынганын такыр билинбейт экен дейт да, мындай. Сиз ошончо жеткиче сындырып бардыңыз да. Билинбей калды да. Мен театрда бир кичине театр болбойт да, биздин театр ансамбль деп коет. Мисалы башка, мисалы музыканттарың эмне бир комузун алып алып өзүнчө иштей берсе болот, ырчың өзүң ырдай берет. А биздики андай эмес, ансамбль театр. Жалпы биз байланабыз чын эле. Ошон үчүн биз ушу өзгөчө театр ушунусу менен өзгөчө.
ошон үчүн бири бириңизге мамилебизди ошо жакшыны үйрөнүш керек дегендейчи. Ошо ансамбль ошондой биякта бир эле киши эмес, бир узуза баарыбызга ошончо баарыбыз бирибизди байкап, түздүк детип, каяктан кетип атат ушинтип дагы бир туугандайбыз баарыбыз, бирибизди аябай Бирибизге сыйлап канат болуп дегендей, Эң жакшы. Бүгүнкү күндө жалпы канча актер бар театрда? Негизи атайын өзүнчө баягы башкаруусу, администрациясы өзүнчө, актердик курамы өзүнчө болот эмеспи? Негизи театрда өзү 70тен ашык киши иштейт. Анан 30тай болуп калды го дейм, 30тан ашып баратат эми ошо. Негизи Арсен Байке өзгөчө театрды түптөгөндө баягы жалгыз эле драм группасы эмес, эстрадный, мисалы үчүн джазовый инструментальный ансамбль деп Аура деген ансамбль түптөгөн. Анда белгилүү, мисалы үчүн композитор аябагандай азыркы биз көп айтпай келебиз, бирок бул бир кылымда бир жарала турган кишилер го негизи. Таалай Бейшеев деген жакшы бир инсан. Ал азыр консерваторияда иштеп, бизде да иштейт. Анан Аслан Исабаев агайыбыз азыр Калифорнияда жашайт. Бирок булардын баардыгы тең тарап кетти деп айткандан алысмын. Булар музыканттар өзүнүн эбин таап биякта иштешет. Концерт маалында иштеп, өздөрүнүн жакшы чыгармаларын тартуулап турушат. Анан Самал деген жакшынакай фольклордук группабыз бар эле. Атаганат баягы аттиң дейбиз. Элмира Кайып кызы деген таланттуу инсаныбыз көзөп кетти, бирок ошол инсандардын ушундай жакшы таланттар кетип калат экен, бирок Өмүрзак Кайыпов мисалы үчүн азыр өзүнүн ордун таап, жакшынакай филармонияда мисалы үчүн сонун эстебес тобунда иштеп жүрөт. Эми булардын баары тең өзүнүн кандайдыр бир убакыт өзүнүн таразасы менен таразалай турбайбы? Баягы ар ким өзүнүн ордун табат деген. Арсен агай бүт ошо баягы мүмкүнчүлүктү түзүп берген экен да, бирок сонун нерселер башталганда, Жусуп Айсаев деген, Нурлан Нышанов деген залкарлар иштеген. Атты карабарып эстеп каласың, ошондон мен да ошол эстейм. Ошондо бир жылы көктөм деп жазында концерт бергенбиз. Аура, Самал фольклор менен биргелешип, драматик артисттеринин баары биригип ушундай бир дүңгүрөткөн концерт бергенбиз. Аны канча эл кызык, канча жыл эле элдин ушунча эл келип, кол чабуулар менен кетирбей, аябай сонун бир концерт болчу. Алтынбек Максутов өзү агабыз өзү режиссердук кылып, анан актердук карасаң бүт эле ролдордун баарын Алтынбек ойноп алгандай да. Себеби аябай таланты ташкындап турган жигит турбайбы? Анан барыбыз мынтип карап калабыз. Бирок бири-бирибизди аябай түшүнүп, сонун иштешкенбиз да. Анан бирок кийинки Чаңалдактагы бүгүндө сиз кайсы жерден билим алдыңыз? Мен Манас университетинен актердук чеберчиликтен билим алгам. Андан кийин 2017 жылы Бешеналиев атындагы университетке режиссурадан тапшырып, аны 2021 жылы бүтүрдүм. Былтыр болуп калабы. Сиз азыр кээ бир театрларда ошо актерлор өздөрү режиссер болуп спектакльдерди дагы коюп жүрүшпөйбү? Мисалы үчүнчү, ошондой да бир мүмкүнчүлүк бар да көпчүлүгүндө. Бул да болсочу жакшы нерсе да. Мисалы үчүн Чагалдак өзү азыр көп чыгармаларды иштеп, жакшы спектакльдерди коюп атат. Режиссердукту бүттү, биякта режиссер көп да койма. Биякта барыбыз режиссер. Айдада да режиссердук факультетти аяктаган. Чагалдак айтып. Мен дагы аяктагам деп эле. Азамат. Биз деген бир четте Шамил Дыйканбаев мастер айтат, Жанар эже эмнеге окуп атасыз дейт. Мен айтпаймынбы, эми заман мындай экен дедим. Сөздүн ачыгы да болчу. Биз кээде шартыбыз туура келбейт экен дедик. Мисалы үчүн кайсы бир режиссерду, Захарованы күндө чакырсаң, анын гонорары да чоң да. Анан бирөөнү карап эле отурбай, өзүбүз да кичине ойлонуп, ойгонуп, кичине өзүбүз да кичине изденип, бир нерсени мындай ар жак бер жакты кичине окуп чокуп дегенде жакшы нерселерди ойлонуп жүрөлү да. Балким ким билет, жакшы нерселерди коюп калабыз деп, анан ушундай бир жакшы ниет менен, жакшы тилек менен окудук, ама окуганга эч качан неме болбойт го дейм. Жол жабык болбойт го. Кайсы спектакльдерди коюп баштадыңыз? 705 деген бизде частный театр бар. Эгемен театр. Ошол жакта 3 спектакль кетип атат. Уя документалдуу спектакль. Ал бүгүнкү күндөгү каармандардын негизинде коюлган вербатим техникасы колдонулуп, дословно деп коет. Ошол аркылуу коюлган чыгарма Уя деген. Андан тышкары менин дүйнөмдө ушундай аттуу бүгүнкү күндөгү акыбал, кырдаал туурасында
коюлган дагы бир документалдуу, анан перформативный деп коебуз. Ошол каармандар өздөрүнүн окуяларын айтып берген музыкалдуу чыгарма, спектакль. Анан акыркы чыгарма болсо Светлана Алексеевичтин жанагы документалдуу өзүнүн чогулткан «У войны женское лицо» деп чыгарбады. Ошол чыгармасынын негизинде чыгарма коюлду. Ошо болуп атат ал дагы. Эми ал өзүң Алексеевичтин чыгармасы өзүңүздөр билгендей 500 ошого катышкан, бизде согуш туурасында сөз кылганда аябай мурун көп ар кайсы жактан кылат экенбиз. Бул жерде болсо аялдардын именно ошол интервью алынып, ошолордон анан чогултулган негизги чыгармалардын негизинде коюлган чыгарма болуп калды. Айзада, сизчи кайсы мындай кыялыңызда эмнени койсом деген бир оюңуз бар да алдыда? Максаттар? Максаттар көп негизичи. Анан биз театрда иштегендиктен көпчүлүк театр толук камдуу өзүңдү берүүңдү талап кылат да. Биз анткени күнүгө 0дон баштайт да артист, өмүр бою окуйт дегендейчи, күнүгө экзаменде. Ошондуктан мен каалоо тилектерим көп, бирок убакыт аябай аз болуп атат да. Убакыт улуу бугалим дейт го өзүнчө, Мен Толстойдун ошо Анна Каренинасын моно версиясын өзүмө койгум келет да. Келечекте, Келечекте. эсирдерлерсе Даркүл Күйүкова, Бакен Кыдыкеевлар айткан экен да, мен жакшы роль жарата элекмин деген бир жакшы интервьюлар бар экен да. Көрсө ал кишилер убагында эле роль жаратып коюптур да. Роль демекчи, мынакей Гүлжамал айым театрда дагы, анан тасмаларда дагы роль жаратып жүрөбүз. Албетте азыр айтып атпайбы, театрдын өзүнүн талабы ошондой, силер бүт баарын бизге беришиңер керек деп. Сиз кандай учурда киного чечип, кандай бересиңер мына Динара айым экөөңүздөр? Киного негизи театр, кино экөө жакында биз театр окуганды, театр, драма, кино деп окуп бүттүк да кесибизчи. Анан биз деле кино, мен деле кино монтө эле келип калган жокмун. Көксөп жүрүп, качан кино түшөм деп жүрүп, ушундай кыялданып жүрүппү? Биз окуп бүткөн кезде мындай кино деген тартылбай эле калган да. Кыйын болду. Биз негизи мен өзүм да, Динара ошо экөөбүз бир башкында кыйын кезде окуп бүттүк да. Биз Динаркаlardan кийин да мен. Анан ошол кезде театрда иштейт деген жок болчу. Азыр студенттер мына Айзада айткан 2-курстан кабыл алынып, анча мынча болсо айлык алып деген иштешти да. Мындай мүмкүнчүлүк жок го? Жок болчу. Окуун бүтмөйүн эч кандай эч жерге да бара албайбыз. Кабыл алчу эмес деген жок. Окуун бүтмөйүн жок, андай деген жок болчу да. Советтер Союзунан кийин кыйын болду. Анан мен да театралдык окуучайым бүт. Баштан айтып өзүм жөн айтып кетейин. Айтыңыз. Сизге келер убакыт келе. Анан ошо училищага эл катары тапшырып, өтүп Бобек Ибраев агай ошо киши алган өзү, ошол алып ошол агайдан окуп 3-курска бүтөрдө каза болуп калды агайыбыз. Советбек Жумадылов агайдан да окудум. Ал киши да ошо 3-курстан бизде кийин айтып жүрчү, бул курстар жаман экен курсуңар, карачы депчи, ушинтип коюшат го бирин ошондой болуп, деп жаман Гүлшара Дулатова эжеден окудум. Ошондой кыйын мыкты инсандардан билим алдык. Анан бүтүп эле ушу Дарсын агай өзү жактыр, өзүнүн кабыл алынды. Анан ошентип жүрүп эле театрда иштеп жүрүп эле анан эң алгачкы тасмам ошо Боз салкын киносу 2005-жылы, 2005-жылы Эрнис Абдыжапаров тартып, эл сыяктуу кастингге бардым. Фотопроба. Сиздин кинодогу алгачкы кадамыңыз, Боз салкын, Жеңен ал кино барсам эле видео проба болоттур. Болуп атса эле келиндер, эмелерчи. Актрисалар да башка театр артисттери эле жолукту минтип салып, сулуу болуп салынып, челкаларын чыгарып эле келин болуп минтип калып, минтпейт да деп жем айылда бирөөсү жолуксам мондай болот, мондай айтсам, Эрисбек вот деп атты. Ошо видео Демек сиз жол салынып эле өтүп кетипсиз, Билебиз айылдын жашоо, анткени айылдан келген. Барсы айылда. Анан андай жүрүшпөйт айылда. Жолукту баса салып даңкылдаган, күлдөгөндөй жеңелер да анан ошондой айтып, вот өзү жумшак киши го Эрисбек экен. Ошентип анан өтүп кетти. Анан ошо биринчи шоум ошо кинодон башталды. Ошол анан эми аябай шумдуу кинолор менен дебейм. Мен да оюмда жакшы бир кино түшсөм деп көксөйм, кыялданам, жакшы роль ойносом дейм. Кинодо болобу, театр. Биз эми
театр жакыныраак да баягы. Көбүнчө, Ошо театрга көбүнчө басым ушу театр десем кино баягы киноду кандай? Кино тартасың дубль-дубльдар жакшысын алып монтаждап кезет. Бирок театр андай эмес да. Бүгүн эметпей калсаң, эртеңкисин кайра даярданып ошондой мындай жүрөгүңө кандай мааш чөп жүрөгүмө ушу театр эң башкысы. Ооба. Негизи эле учурда кандай эме жүрүп атат? Кандай спектакльге даярдык жүрүп атат? Ким коюп атат дегендей, эми сиздердин жаңылыктар көп да баягы. Дайыма баягы изденүүнүн үстүндө дегендей жана айтып атпайсыздар, чет элден, башка жерден режиссерлорду алып келип коет, ошол жагы менен өзгөчөлөнөт депчи. Бизде азыр көбүнчөсүн эме спектакльдерибиздин баары репертуарда спектакльдерди составтарда бар да. Жаңы бардык состав ойнош керек да. Унутулуп калбаш керек. Ошол спектакльдер күндө жаңыланып, жаңы дем менен жаңы нерселер кошулуп туруш керек да. Анан биз баягы көпкө чейин ойнобой калса, биз деле адамбыз да. Унут да калат, көп нерсени нюанстарды, көп нерсени унутуп коюшуң мүмкүн. Ошол нерсени өөрчүтүп, кайра дагы чоң нерсени ачыш үчүн биз дайыма изденип турушубуз керек да. Бул нерсе чын эле мындай эң башкы биздин кесиптин талабы да. Себеби дегенде биздин кесипте күндө Айзада да айтып атпайбы, күндө эле окушубуз керек, күндө эле изденбесең болбойт да. Театр адамдары спортсмен дейт да, күндө тренироваться этпесе, мисалы отпускадан келип калсаң эле алагыңдап каласың сахнага чыкканда бир. Ошон үчүн мындай күндө машыгуу керек да. Бул жерде жанакы Игорь Илинский деген белгилүү советтик деги театр актеру, режиссер болгон экен. Ошол киши айткандай, мен аны илгери жанакы жазып коюп, чаптап да койчумун немегечи. Ошол актер это как спортсмен деп чындыгында айткан. Он должен уметь и петь, и танцевать, и все делать. И каждый день тренироваться деп жанан чындыгында мына спортсменбиз. Спортсмендер спортсменбиз. Отпускка отуруп калсаң, чын эле биздин да практикасы чыксаң алагыңдап сахнага батпай, кандай деп ушундай болуп калабыз да. Анан ошон үчүн мындай көп жыл аралык өтүп кетсе, кээ бирөө мисалы театр иштен келет деген кээ бир мындай чыгармачылыктан чыгып кеткендер көп эле бар да. Иштен келет, ошентип кайта албай алгандар көп, ошондон да келсе уже театрга кире албайт, коллективге сүңгүп кире албайт. Коллективге эмес, ошо сахнада спектакль жүрүп атканда туура эмес болот эле. Ошо чектелип калат да, ошон үчүн айткан негизи театрда мурунку муундар айтып калат да, ошол актер, актрисалар кол жеткисиз болчу, ошолорду көргөндө биз астынан кыйып өтө албай баягы түзөлчүбүз дейт да, мурункуларды көрүп. Азыр деле эми жаштар баягы замандын агымы менен бирок ошентсе дагы баягы сиздерди сыйлап, сиздерди көрүп, мүмкүн сиздерден көп жагынан үлгү алсаңар керек, кандай ойноп атат деп. Башка театрлардын спектакльдерине да барып көрөсүздарбы, Айзада? Ооба, сөзсүз. Биздин Кыргызстан ичиндеги театрлар эмес, башка Россия же башка жакты дагы карап, анткени биз театр бул талим тарбия күзгү деп коебуз го, ошон үчүн биз алдын ала көрүп кандай проблема болуп атат, башка театрларда эмне болуп атат, ошентип изилдеп турабыз да. Ооба, жакында эле Кыргыз драм театрында кубандык биз да. Ооба, театрлар ачылып, театрлар спектакльдерди коюп атса, баары кубанып, кандай жаңылык болду экен деп, режиссер кандай койду экен деп. Тура мына режиссер катары сиз көрүп атып эле билесиз да, Жок, эми андай эмес, бул жерде биз критик эмеспиз да. Жок, өзүңүз үчүн да эчиңизге айтпайсыз да. Оюбуз башталат, анан кино көрүп атсаң деле бир кызыктай ушул чыгармачылык, кээде өзүңдү өзүң байкайсың, билесиң ошол актер экенин, билесиң ошол досуң экенин, билесиң ошол сенин жакын адамың экенин, бирок көрүп алып, кайра көрүп атып өзүң ыйлайсың да. Ошонусу менен кызык унутуп каласың. Ушундай учурлар болот. Анан театрда сөзүң аралды дагы, сөзүңөрдү бөлгүм келбейт. Жакшы. Бирок Кыргыз драм театры жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Мына жакында эле баарыбыздан барып көрүп, кубанып, куттуктайбыз чындыгында Кыргыз драм театрынын жамаатын. Себеби дегенде биздин уябыз да, учуп кеткен уябыз. Анан эң алгач театр дүйнөсүнө киргенде эле эң алгачкы кадам ушул театрдан башталган да, мейкичи. Анан Назым Мендибайров менин өзүм менен чогуу окуган курсташым. Анан экөөбүз негизи ойлоп көрсөк, бул айтыла турган нерсе, себеби дегенде Манастын уулу Семетей эми Жалил Садыков атабыз окумуштай кылып жазып кеткен. Болбек Ибраев, Жалил Абдыкадыров режиссерлор коюп, анан биз ошондо массовкада ойноп, ошол чыгармалар менен чоңойдук да.
Анан ошол жерде бир аз жана нөөкөрдүн немесинде чыксак дагы кубанып, ушундай Ошол кандай ошол кубаныч, кездеги актерлордон биз аябагандай чоң сабак алчубуз да. Ошондуктан бул жерде аябагандай чоң жакшы нерсе болуп атат. Себеби дегенде бул биздин көнөрбөс чоң казынабыз болуп аткан. Манас деп атабыз. Манасыбыз Семетейби, Сейтекпи. Бул биздин тарыхта ошол нерседен өсүп аткан актерлор бул аябагандай жакшы нерсе болот да. Себеби дегенде Назым өзү коюп атат кайра. Бир аз жаңылап өзгөчө кылып жана Төлгө деген ат менен. Бул жерде менин оюмча бул адамдардын көз карашы дагы, жан дүйнөсү дагы байып, көргөн кишилер дагы кыргыз экенине, кыргыз болгондо сыймыктанып, намыстанып. Мен да барып бир эмес 2 жолу барып көрдүм. Биринчисинде барып жалгыз эле баргам. Мен баягы ар кандай шарт болуп, анан кызым да көрсүнчү дедим. Кызым да көрсүн деп, анан кыздарга да айттым, балдарыңарды алып алгачы, мындай кичине мындай кыргыз экенин сезип, сыймыктансын депчи. Себеби дегенде кыргыздын сөзү эле канча ушунчалык бир сени көкөлөтөт да. Анан ошондо кызымды алып кайра бардым. Андан кийинкисине апамды, кошуналардын баарын чакырдым ошол. Бардыгын чакырып. Эми чакырыңыз эми. Бишкек шаардык драма театрда дагы бир жолу кайрылуу жасап өтпөйсүзбү телекөрүүчүлөргө? Ошо урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, коноктору, ушу сиздерди ар бир жуманын 5-6 дем алыш күндөрү кечки саат 6-га эс алуу күндөрү экен да? Эс алуу күндөрү ушу биздин театрыбызга келип көңүл ачып кетиңиздер деп чакырам. Билеттин баасы 250 сом. Болгону балдарга 100 сомдон. Ошо кассада сатылат. Келип көңүл ачып, чек жазып кетиңиздер деп чакырып кетем. Туура. Бакыт бул каалаганыңды ишке ашыруу эмес, ишке ашырып жеткениңизде бакыттын өзөгүн түзөт дейт. Сиздер кандай бактылуусуздар? Анткени жан дүйнөңүздөрдөгү болгон алдыдагы максаттардын бардыгын ишке ашырып, жөн эле ашырбастан аны талант аркылуу, чыгарма аркылуу берип жатасыздар. Сиздерге бекем ден соолук каалайбыз. Дайыма сахнадан түшпөй мыкты образдарды жаратып жүрө бериңиздер. Биздин ЛТРдин чактырыштын төрүнө сиздерди дайыма күтөт. Жакшы ийгиликтер менен келиңиздер. Албетте кийинки жыл театр үчүн өзгөчө жыл экен. 30 жылдык маареке. Ага дагы азыртадан даярданып жатсаңар керек. Бир үзүм болсо кандай болот? Бир чоң спектакль болобу дегендей. Бул нерсенин баардыгынан Кудай буйрса аманчылык болсун, эң башкысы. Бирок максаттар бар, Бирок максаттар баардыгы тең бар. Аны убакыт өзү таразалап, убакыт өзү көрсөтөт. Азыр көп ойлор бар, көп идеялар бар. Анын баарын тең ишке ашырыш алдыда да. Кудай буйрса. Ойлордун үстүндө иштеп атышат. Ошо ойлордун үстүндө кандай кылып өткөрөбүз, ошол боюнча иш-чаралар. Кудай буйрса. Рахмат, ыраазычылык, бекем ден соолук каалайбыз, жакшы күндөрдө жолугушалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин Чактүштүн төрүндө Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрынын алдыңкы мына ушул актерлору келип отурушат. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Сөзсүз түрдө колуңуздар бош болсо, дал ушул театрга барып, миң уккандан бир көргөн артык дейт, спектакльди көрсөңүздөр болот. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.